Саламатсыздарбы, кезектеги маанилүү маегибизди кайрадан улантабыз. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Руслан мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Кош болдук. Врач келсе дарт жөнүндө сураш керек, мугалим келсе билим жөнүндө сураш керек. Республика партиясынын өкүлү катары сизден бүгүнкү партиянын иштери, пландары жана бүгүн партия эмне менен дем алып жатат, ошол жөнүндө азын улак айтып кетсеңиз, андан ары сөзүбүздү улантсак. Рахмат. Эми Республика Ата журт партиясы өзүнүн күн тартибине коюлган иштери менен алек болуп жатат. Өзүңүздөр билгендей, биз Жогорку Кеңеште экинчи фракциябыз. Азыр болсо конструктивдик оппозиция жагдайындабыз. Анан 2015 жылы элдин астына үгүт иштери менен шайлоого чыккан убактыбызда биздин программабыз бир так ураан менен, убада менен чыктык эле. Ал Кыргызстаныбыздын жашоочуларына, кыргыз жарандарыбызга жакшы таасирин тийгизе турган, жашоосун оңдой турган 15 мыйзамды ишке ашырабыз деген убадабызды бердик эле. Ал мыйзам жөнүндө көп айтсак болот. Анды баягы жалпы элибиз көпчүлүгүн эле билет. Бул баягы кредит берүү боюнча, айыл чарба кредити боюнча, ипотекалык кредит боюнча, ошондой эле инвестициялар тартуу боюнча, жана үч тилдүүлүк боюнча, жана башка мыйзамдар да. Анын баардыгын эми келери менен Жогорку Кеңешке келгенден баштап биздин фракция оппозицияда калдык. Өзүбүздү конструктивдик оппозиция деп жарыялаганбыз журтубуздун астында, парламентте. Анан ал 15 мыйзамдын баардыгы тез ишке ашып кетиши кыйынчылык жаратты. Бирок ошого карабай ошол убакта өкмөт башчыларыбызга да рахмат. Мындай тыгыз иштеп, бир 70% ишке ашты. Эгер түздөн түз Республика Ата журт өкмөткө келип же бийликке келип ашыра албасак дагы, өкмөт мүчөлөрү, ошол убактагы өкмөт башчылары бизди туура түшүнүшүп, бир 70% мыйзамдар болсалар биринчи окуу, экинчи окуудан өтүп, мыйзам болбосо өкмөт башчысынын жарнамасы катары, токтомдору катары чыгып ишке ашып атат да азыркы күндө дагы. Анан эми Республика Ата журт партиясы үчүн 2017 жылы өткөн жылдагы өзгөчө бир тарыхый жыл болду, билесиздер. Партиянын лидери Бабан Өмүрбек Токтогулович президенттикке талапкер болуп оппозициядан бардык. Өзү көз карандысыз болуп көрсөтүлгөн, бирок ошондо да эми республика партия болгондон кийин, партия лидери болгондон кийин партиябыз, партиянын командасы бир добуштан колдоп аракетибизди жасадык. Бирок тилекке каршы эми азыр бул жолу баягы мындай жеңилүүгө учурадык десек болот. Бирок бул жеңилүү жеңишке тете жеңилүү болду. Себеби дегенде жалпы эле Кыргызстандын тарыхында, Кыргызстандын эле эмес, кымыш өлкөлөрүнүн тарыхындагы дейм оппозициядан чыккан талапкер катары Республика Ата журт партиясынын лидери 34% алды. Өзүңүздөр билгендей, бул тарыхта жакшы көрүнүш. Бул тарыхта эле эмес, жалпы Кыргызстан мамлекети үчүн да, кыргыз мамлекетинин имиджи үчүн да, дүйнөлүк коомчулуктун астында Кыргызстандагы демократиянын мындай туруктуу өнүгүп атканын бир көрүнүшү болду. Мындан келди биздин жарандардын арасында Өмүрбек Токтогуловичка ишенген көпчүлүк калк бар экендигин далилдеп өттү десек болот. Андан кийинки сурообуз мына көбүн эсе оппозиция болгон тараптар бийликтин же болбосо өлкө башчысын ой менен анча эсептешпейт. Бул турган нерсе. Ал эми кечээки ошол биздин өлкө башчысы Сооронбай Шариповичтин Коопсуздук кеңешинде сүйлөгөн сөздөрү, анын койгон талабы, ошол биз кандай өлкө болушубуз керек деген мааниде өзүнүн айткан ойлоруна сиз кандай баа бердиңиз? Рахмат. Өзүңүз айтып кеткендей, кечээ күнү
Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Ал жаңы шайланган президентибиз Сооронбай Шариповичтин төрагалыгы астындагы биринчи жыйыны болду. Жана президентибиз өзүнүн баягы эл астында берген убадасына карата коррупция менен күрөшүүнү, тынымсыз күрөшүүнү улантам деген сөзү бар эле. Ошол убадалардын баардыгы аткарылып десе болот, аткарылып башталды десем болот да. Эми анан кечээ баягы биринчи жыйын болду да. Эми чынын ачыгын айтыш керек, өзүңүз айтып кеткендей, оппозиция, радикалдык оппозиция болобу, конструктивдүү оппозиция болобу, эми бизде ушундай бир табият жаралып калбадыбы биздин саясий чөйрөдөчү. Себеби дегенде сөзсүз оппозиция болгондон кийин бул өкмөттүн сүйлөгөнүнө каршы сүйлөйсүң. Керек болсо президент тарабынан айтылган пикирге каршы болосуң деп. Мен башкача айтат элем бул жолучу. Бул жыйынга мен өзүм дагы мүчө болуп катыштым. Жыйында аябай кеңири сөз болду. Коррупция жалпы жолунан коррупция жөнүндө болсо дагы, бирок жыйындын өзүнүн темасы бул укук коргоо, көзөмөл, жанагы сот органдарындагы коррупцияны жоюу үчүн кандай чаралар керек экендигин ошону катык талкууладык да. Президент мырза кеңири баяндама жасады. Баяндамасы ачык болду, ачык сөз болду. Ачык басма сөз маалыматтары үчүн ачык да болду, жашырын да болду, бирок негизинен ачык кеңири баяндама болду. Бул мына 2 күндөн бери көрүп атам. Ошол жерде коомдук кеңештин мүчөлөрүндө болобу, же болбосо саясий партиялардабы, эле жалпы эле басма сөз маалымат каражаттарынан эл арасында жүрөбүз биз депутат болгондон кийинчи жакшы кабыл алынды да. Себеби дегенде чындыгында эле ал жакшы ачык баяндама болду да. Ачуу чындыктын көбү айтылды деп айтар элем да. Эми коррупция өзүңүз билгендей бул Кыргызстандагы саясий туруктуулукка, экономикалык өнүгүүгө, тышкы инвестициялар Кыргызстанга тартылып келүүсүнө, ошондой эле Кыргызстандын ички жана тышкы коопсуздугуна түздөн түз терс таасирин бере турган илдет болду да. Же номер 1 көйгөй деп айтсам болот эле да. Эми андай илдет оору болгондон кийин аны ачыш керек эле. Эми биринчилерден болуп мына акыркы 2015-2016 жылдары мындай саясий эрк, саясий чечкиндүүлүк көрсөтүп, экс президент Алмаз Шарипович Атамбаев көп жакшы жарнамаларды чыгарды эле. Эми Сооронбай Шарипович ошону улантуусун мындай саясий чечкиндүүлүктү көрсөтүп, кече мен саясий эрким бар, муну өзгөчө көзөмөлгө алам, саясий чечкиндүүлүгүм бар, бул коррупциянын аягына чейин күрөшөм деп сүйлөдү да. Бул коомчулуктун элдин астында мен айтар элем эбегейсиз чоң жоопкерчилик алды. Эми жыйынтыгы кандай болот? Аны убакыт көрсөтөт. Бирок эми бул коррупция окшогон мамлекеттин өнүгүүсүнө түздөн түз терс таасирин тийгизип аткан илдет менен күрөшүүдө бул жалгыз президенттин чечими, же аткаруу бийлигинин, же мыйзам бутагынын аракети жыйынтык алып келбейт. Муну президенттен баштап ар бир Кыргызстандын жараны аракетин кылыш керек да. Ар кимибиз баягы өзүбүздүн абийирибизге, иманыбызга таянып, ар намуска таянып, кирешебизге жараша чыгаша жумшап дегендейчи. Баягы адал менен арамды баягы так бөлүп, баягы өзүбүздүн, кыргызда макал бар го, өзүбүздүн журканыбызга жараша бутубузду сунуп, ошондой аракет кылсак, ошондо коррупция менен күрөшүү бир жыйынтык берет да. Анан эми кече мен баягы өзүмдүн сөзүмдө дагы айттым. Азыр цифраларды айтсак болот, баягы экономикадагы маселелерди айтсак болот. Эми коррупция ооба биринчи кезекте бул укук коргоо органдарынын да кече аябай сын пикирлер айтылды. Бирок баягы калыстык үчүн айтыш керек да. Эми укук коргоо органдарды, сотторду, прокуратура органдарын биринчи кезекте баягы материалдык жактан камсыздоо, алардын социалдык камсыздоолордун күчөтүш керек сөзсүзчү. Андан кийин талап кылыш керек. Эгер алардын ички иштер министринин кызматкеринин айлык маанайы 15-20 миң сом болсо, эгер айдаган унааларына
өздөрүнүн чөнтөгүнөн бензин куюп атса, жашаган батирлери болсо баягы батирден батирге жүрсө деген карыстан карыска батып жүрүшсө, анда коррупция менен күрөш деген бул жөн эле бош ураан болуп калат, бош чакырык болуп калат да. Ошондуктан мамлекет тарабынан мындай чоң колдоо болуш керек аларга. Биринчи бардык шартты түзүп берип туруп, прокуратура органдарына, ички иштер министрлиги болобу, соттор болобу, андан кийин алардан талап кылыш керек. Ооба, элибиздин ишеними укук коргоо органдарына аябай түшүп кеткен. Бирок укук коргоо органдарында бардык эле коррупционер дегенден мен алысмын да. Алардын ичинде да мынагы мурунку иштеп аткандардан да, келип аткан жаш чыган жигит кыздарыбыздан дагы патриоттор, элибиз, жерибиз деп күйгөндөр көп да. Бирок аларга колдоо керек да. Анан эми коррупция маселеси бул бүтүн дүйнөдө эле чоң да. Бул көп мамлекеттерде жылдан жылга өмүр бою эле күрөшүп келатат. Жакшы тажрыйбалар бар. Бирок ошо баягы жазалоо, коррупцияны жазалоо системасы менен бирге эле бир комплекстик чараларды көрүш керек да. Бул эмне деген, бул эми алдын ала иштерин да чараларын көп жүргүзүш керек. Кече бул жөнүндөгү азыркы премьер-министрибиз, жаш премьер-министрибиз Исаков Сапар Жумакадырович мырза дагы айтып кетти. Көрүлүп аткан чаралар жөнүндөчү. Бул баягы бала бакчалардан баштап, мектеп жашынан жогорку окуу жайларында бардык жерде мүмкүн өзгөчө бир каржы булактары эгер болсо, сабактарды өткүзүп, идеологиялык иштерди өткүзүп, коомдун оюн мындай бөлүш керек да. Коом өзгөчө бир көңүл бура тургандай кылып көңүлүн буруш керек бул илдеткечи. Ошондо эгер жалпы күрөшсөк гана ошондо болот да. Эми негизи башка маселелер да бар, баягы ыймандуулук, абийирдүүлүк, ар намыстык, Кыргызда баягы уят деген, таалим тарбия деген маселелер бар. Ошонун бардыгы дагы коррупциянын жоюлушуна түздөн түз таасир берет. Анын үчүн мен айткандай, ал бала кезден, үй бүлөдөн бардыгы башталыш керек да. Бул сөзүңүздө мен дагы кошулам. Андан кийинки сурообуз, бул бүгүнкү күндө биздин өлкөдө бир парламенттик президенттик башкаруу деп айтылып келгени менен коомчулуктун ою башкача. Көбүнчө биз ушул боюнча суроо сопот салганыбызда элдер деген эч кандай парламент башкарган жок, бизди деген дайыма эле президенттер башкарып келе жатат деген оюн айтышат. Ошо парламенттин өкүлү катары буга сиздин оюңуз кандай? Эми ал үчүн дагы убакыт керек деп айтар элем. Эми өзүңүздөр билип кеткендей, азыр жаңы конституция күчүнө кирди. Жаңы конституция боюнча премьер-министрдин чоң аябай укуктары бар. Президенттин да укуктары бар. Жогорку кеңештин да өзүнө карата укуктары бар. Мисалы кадр маселелери боюнча, ошондой эле экономикалык маселелерди башкаруу боюнча, реформаларды жүргүзүү үчүн премьер-министрдин колунда жетиштүү деп айтар элем укуктар бар толугу мененчи. Ошол элерде эми баягы мамлекеттин коргоо боюнча баягы кол башчы катары, башкаруучусу катары ал президенттин колунда. Баягы коопсуздук маселесин көзөмөлдөй турган улуттук коопсуздук кызматы президент тарабынан, башкы прокурор президент тарабынан шайланат. Мисалы соттор системасында болсо баягы биз оппозиция катары өзүбүздүн өкүлүбүздү беребиз, көпчүлүк коалиция берет, президент тарабынан өзүн берет. Эми көч бара-бара оңолот да. Тең салмактуулук кылыш үчүн жаңы конституцияга биринчи өзгөрүүлөр кирди. Ошол эле убакта мындай Кыргызстанда саясий партиялар дагы баягы өз аракеттерин жасап алдыга жылып атышат да. Партиялар дагы мындай жаңы айтып атат, бир доорду өтүп атышат да, жаңы доордучу. Мисалы үчүн айтайын, бир 10 жыл мурун партияны куруу же партияны иштетүү, партияны түзүү, партия аркылуу шайлоого баруу деген маселени мүмкүн бир белгилүү саясатчылар гана түшүнчү эле. Аларды сиздер да билесиздер. Ошол убакта партия түзүшкөн алар,
мыйзамдар толугу менен иштелип чыккан эмес эле. Ал партиянын баркы да башкача. Баркы да башкача болгон. Азыр болсо партияны кантип түзүш керек экенин, партия аркылуу шайлоого кандай барыш керек экенин аны саясатчылар эмес, элибиз да жакшы түшүнөт да. Ооба кемчиликтер көп болуп атат. Кемчиликтер да. Өзгөчө шайлоо системасында түбү менен өзгөртүш керек. Акыркы өткөн парламенттик шайлоодо дагы, президенттик шайлоолордо негизинен айтып атам, мамлекет мындай негизинен жеңишке жеттик. Дүйнөлүк коомчулуктун астында. Аны ошо европалык ЖКК уюмдары, Бириккен Улуттар уюмдары жана башка эл аралык уюмдар деле өзүнүн баасын беришти. Ошону менен катар эле терс пикирлер да көп, кемчиликтер да көп. Мына мен ошо шайлоого да түздөн-түз мен катыштым. Биздин талапкерди колдоп да, Бабаны Өрмөк Токтогулович мырзаны колдоп. Мен да толгон токой кемчиликтерди дайындап койдум. Жазуу түрүндө да, өзеки түрүндө да. Аны борбордук шайлоо комиссиясына айтып атабыз. Азыр эгер мыйзамдар иштеле баштаса, биз өзүнүн сунушубузду беребиз. Түздөн-түз чыгып айтып кыйкыра берсек да болот. Оппозиция катары. Жок, биз каршыбыз деп. Бирок эми ал жыйынтык береби? Конструктивный оппозиция дегенден кийин сын пикирди айтып, ошону менен катар эле сунуштарды берип, менин өзүм үчүн, менин өзүм оюм, ал мыйзамдын өтүүсүнө өлгө түзүшүбүз керек. Ал мыйзамдын же токтомдордун чыгышына. Анан эми көчөгө чыгып эле кыйкыра бергенден тилекке каршы эми баягы тарых көрсөтүп атпайбы? Анын баягы ал көпкө созула турган күрөш да ал. Сөзүңүз каралжы, ошол бизде бүгүн оппозициянын ынтымагы жоктугу жөнүндө дагы коомчулукта көп айтып келет. Мисалы үчүн бүгүн деген сиздер оппозициялык көз караштасыздар. Адахан Кимсанбаевич ал киши өзүнчө бир өзүнүн ойлорун айтып эл менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Андан кийин бүгүн саясий куугунтук дейбизби, же өз жазаларын алып жатабыз дейбизби, Садыр Жапаров, Өмүрбек Чиркеевич сыяктуу дагы биздин инсандардын тарапташтары дагы, алар дагы бүгүн оппозициялык өңүттө. Ушул оппозициянын бардыгын бир пикирге келтирип чогултуп, андан кийин биздин бийликке сунуштарын береби, же болбосо алар деген кемчиликтерин айтабы, же болбосо кечээги айтылып кеткен коррупцияга дагы өздөрүнүн таза ойлорун айтып, ошону тазалайбы? Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Оппозиция болобу, бийлик болобу, баягы эгерде биримдикте ынтымак менен аракет кылсак, чоң жыйынтык болмок. Бирок эми саясаттын табияты ошондой да, баягы күрөш. Бирок ал күрөш, саясий күрөш мыйзам алкагында болуш керек да. Мисалы үчүн мен үчүн саясат деген бул эмне? Бул саясат деген бул мамлекеттин жашоосун жакшырта турган, элибиздин жашоосун жакшырта турган жаңы жол таап чыгып, аны түшүндүрүп, жаңы багыттардычы. Аны ошону ишке ашырууга аракет кылуу да, умтулуу да. Эгер саясатты бийлик алуу же байлык табуу деп аракетте көп да бизде, Кыргызстандачы. Эми мен ойлойм, бул эми түбү менен башталышында эле баягы жаңылыш саясат депчи. Бирок эми бийликтин кылганына оппозиция болгондон кийин биз каршы болушубуз мүмкүн. Менин өзүм пикирим боюнча, эми бизде азыр биздеги парламенттеги оппозицияны айталы. Эми мындай жалпы карасак, парламенттеги оппозиция өзүбүздүн ишибизди толук кандуу аткара алган жокпуз. Аткара албай атабыз. Аны ачыгын эле айтыш керек. Эми ал мындай да, ал үчүн эми фракцияларыбыз кандай кылып түзүлгөн, кандай кылып түптөлгөн, партиябыз кандай кылып түптөлгөн, партиялар кандай кылып түптөлгөн парламентке азырчы. Ал эми ар жерде көп маселелер бар. Объективдүү, субъективдүү себептер бар да. Ал эми жана мен айткандай көч бара-бара оңолот дегендей да. Анан азыр оппозиция кайсы идеянын тегерегинде биригиш керек деген. Оппозициялар үчүн, оппозиция болобу, бийлик болобу, негизги идея бул мамлекет. Бул мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү, мамлекеттин ички жана тышкы коопсуздугу, мамлекеттин көз карандысыздыгын бекемдөө. Бул негизги идеялар, негизги идея. Жөнөкөй айтканда, азыркы биздин Кыргызстан үчүн бул ар бир кыргыз жаранынын жашоосун жакшыртуу. Эртең эмес, 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин отуруу эмес. Бүгүн, эртең, 1 жылбы эми өмүр өтүп атат да. Ар бир адам жашагысы келет. Ал жакшы тамак жегизи келет, жакшы кийим кийгизи келет. Бирок ошонун баары кандай жол менен болот? Ошо жанагы көчөдөгү оппозиция деп атабыз. Эми оппозициянын түрлөрүн билесиз. Биз конструктивдүү десек, бирөө өзүн радикалдоо деп жарыялайт. Эми саясий илимдерге карагандачы. Бирөө системдүү оппозициябыз дейт, бирөө системсиз оппозициябыз дейт. Ошолордун баардыгын ою, биригүүсү бир гана мамлекет
мамлекетке келгенде, мамлекеттин кызыкчылыгына, элдин кызыкчылыгына келгенде бирге калыш керек да. Мен ойлойм, сөзсүз бирге да калышат. Эми ичтеги саясий күрөш ал тигил багыт, бул багыт боюнча, экономика боюнча, айыл чарба боюнча, маданият боюнча, коопсуздук боюнча, коррупция маселеси боюнча көз карашыбыз ар түрлүү болушу мүмкүн. Бийликти ар кандай, биздики ар кандай болушу. Эми биз парламент ичинде биз депутат болгондон кийин конструктивный деп жарыяладык да, өз сунушубузду берип, өкмөт менен иштегенге аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн биздин программада ошол эле айыл чарба кредити 9%тен дегенбиз. Анан кийин ипотекалык кредит жөнүндө биз алып чыкканбыз. 3 тилдүү дегенбиз. Региондорду өнүктүрүү боюнча мыйзамды айтканбыз. Тыштан келген инвестициялардын салыктарын жеңилдүү боюнча айтканбыз. Сооронбай азыркы шайланып келген президентибиз Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турган убагында ошолордун бир бөлүгүн биз менен тыгыз иштешип эле кабыл алды. Мисалы айыл чарба кредиттер боюнча 9% эмес, эгер сыртка экспорттой турган өндүрүштөрдү чыгарган кредиттер үчүн, айыл чарбасында болгон кредиттер үчүн 8%тен келечекте 7%ке чейин түшүрөм деп дагы убадасын берип иштеп аткан ошол убактачы, кабыл алып аткан. Эгер андай боло турган болсо, эмне үчүн иштешпешибиз керек? Сөзү аны иштешибиз керек. Анан эми баягы азыркы көчөдө жүргөн дагы парламенттеги эмес, көчөдөгү дагы оппозиция тууралуу айтып кеттиңиз. Алардын баардыгынын кыргыз саясатында өз орду бар. Мадумаров Адаган Кимсанбаевич таза кыргыздын чыгаан жигити, чыгаан саясий лидерлерибиздин бири. Мен бир сөзүн гана айтар элем, жакында дагы эстедим мен аны коопсуздук кеңешинде дагы бир өткөн бийликтерди революцияга чейин убакта Адаган Кимсанбаевич өзү коопсуздук кеңеште жүргөндө бир сөз айтты эле. Бул Кыргызстанда демократия ушундай деңгээлге жетти деп. Ички иштер министрлигинде эгер министр бир буйрук берсе, башкармалыктар ошо буйрукту аткарсакпы, аткарбасакпы деп референдум өткүзүп калды деди эле да. Эми ал киши баягы аябай сөзгө чечен, өткүр саясий лидерлердин бири эмеспи? Ошол убакта ушундай бир мүмкүн демократия болуш керек, мыйзам үстөмдүгү болуш керек. Буйруктай аткарылыш керек, бирок демократия анархияга айланып кетпеш керек деген бир пикирлерди айтып жүрдү эле да. Азыр дагы саясий аренада, саясий коомдо өзүнүн орду бар. Анан тиги Өмүрбек Чиркеевич Текебаев жөнүндө айтып кеттиңиз, сиз Садыр Жапаровдор жөнүндө айтып атасыздар. Эми мыйзам баардыгына бирдей болуш керек. Өмүрбек Чиркеевичте тилекке каршы азыр мындай ушундай кырсыкта жүрөт. Эми ал соттун чечими болду андайчы. Соттун чечими. Ал эми соттун чечими болгондон кийин соттун чечими аткарылыш керек. Ал эми жана сиз айтып аткандай саясий куугунтук дейт, бирөө акыйкаттуу дейт, бирөө акыйкатсыз дейт. Аны эми бул учурда тарых гана тастыктайт го дейм. Убакыт көрсөтөт муну маселеничи. Анан эми баягы адилеттүү болуш үчүн, калыстык үчүн айтыш керек. Ал Текебаев Өмүрбек Чиркеевичтин саясатчы катары, парламентарий катары, депутат катары, эл өкүлү катары көптөгөн иштерди жасаган. Көптөгөн мыйзамдарга салымын кошкон. Мурунку конституциянын баягы иштөөсүнө, конституциянын иштелип чыгышына өзүнүн өзгөчө салымын кошкон. Өткөн биринчи революция болобу, экинчи революция болобу Кыргызстандагы жалпы эле мен айтат элем, эми демократиянын өнүгүшүнө да өзүнүн салымы бар. Эми ал эми жанагы коррупция маселеси менен соттолду. Коррупция маселеси менен эми ал соттун чечими болду. Аны эми тарых көрсөтөт, тарых тастыктайт. Негизгиси ал кишиге жана башка баягы өзүңүздөр айтып аткандай баягы коррупция менен жазасын алып соттун чечими чыккан биздин саясатчыларга эмне тилейт элем? Ден соолук, сабырдуулук. Калганын тарых өзү тастыктайт. Бирок мыйзам үстөмдүү Кыргызстанда болуш керек. Соттун чечими ал аткарылыш керек. Эмизе мамлекет болбой калат. Эми сөзүбүздүн аягында мен сизге дагы бере турган суроом, мисалы үчүн биздин жанагы таза коом, акылдуу шаар, жол чырлары, ушул сыяктуу нерселер бир чырдын башынан чыгып туруп эле аягында эч ким жазага тартылбай эле бирөөнү кызматтан кетет. Ошол менен ал нерсенин тагдыры да чечилбей, иш аягына чыкпай калып жатат. Буга бир мисал кечээки ТЭЦте болгон окуя. ТЭЦте болгон окуяны бүгүн коомчулук кылмышты мектептин директору жасап, жоопту Корош проп жүргөн
сырттагы эле бир кароолчу жаза алып калгандай мамиле болуп калды деп чечип жатышат. Ал жерде себеби деген бул тесттин чыры боюнча эгерде түп тамырынан бери издеп келгенде бул эң башында Кубаныч Кулматовдун чечим кабыл алып, бул проект боюнча келишим түзүп, ошол киши капсуласын коюп, Темир Аргенбаевдин премьерлик маалында башталган нерсе экен. Бул нерсе башынан эмне менен башталды эле, эмне үчүн бүгүн чыр менен бүттү, эмне үчүн ошол деген нерсе элдин үмүтүн актаган жок. Буга сиздин оюңуз кандай? Сиз ТЭЦ боюнча да айттыңыз, бул эми чоң суроо болду да. Кайсы сумма жөнүндө сөз болуп атат? ТЭЦке Кытайдан алынган сумма. Көп суммасы бар да, эми айткандачы. Жалпы жөнүндө эми айга 500 миллионго жакын ТЭЦке жумшалган, дагы 600 миллион керек деп атат. Эми мурунку алынган кредиттер, гранттар болсо алар дагы бөлүк болуп алынган да. Жалпы эле эми энергетика системасына бул эми бир 3 миллиардка жакын долларга жакын акча кеткен да энергетика системасына. Анан эми ТЭЦ болсо, эми мындай, рахмат, бул эми көп айтыла турган суроо да. Бул эми Советтер Союзу таркагандан кийин бизге бир чоң мурас калган да. Мурас калган. Мурас дегени ал убакта жалпы система иштеп аткан да бардык жердечи. Жалпы адистер иштеп аткан ар бир тармактачы. Эми бизде дагы өзүбүздүн кадрларыбыз көп жакшы тарбия алган энергетик кадрларыбыз калган ал убакка чейин. Аксакалдарыбыз дагы бар, орто жаштагыларыбыз да бар. Эми көбү азыр пенсияга кетти. Кадрлар ошо менен кадр алмашуу болду, муун алмашып атат да. Анын сыртында кадр эле эмес, жалпы эле энергетикалык система, анын ичинен ТЭЦ айтсак, Бишкек шаарындагы канализациялардан баштап, жанагы ошол эле жанагы казандар, ошол жерде суу ысытуучу казандар, энергия берүүчү казандар, эми кыргызчага которсок да, ошол жердеги суу канализациялары жалпы шаарды камсыздап тургандарлардын, алардын баардыгы өзүнүн эксплуатациялык мөөнөтүн бир эмес бир 2 жолдон иштеп койгон учурлар бар да. Көп жерлеринде 100% дебейм, эми бир 80%-на чейин эскирип кеткен. Алардын баарын алмашыш керек эле. Аларга чоң каражат керек. Бирок бизге андай мүмкүнчүлүк болгон жок да. Эгер батыштагы азыр эксперттерди алып келип биздин ТЭЦтин жабдууларын же шаардагы жалпы эле трубалардын, канализациянын жана башка жабдуулардын текшертсе, иликтегенде ал отчеттору ачык болсо да, жашырын болсо да көптөрдө бар, биздин депутаттарда да бар, комитеттер да бар, өздөрү изилдеп көргөн депутаттарыбыз да бар да. Анда баягы башка мамлекеттен келген эксперттер ыйлашат да. Бул дагы кандай жашап атасыңар муну менен депчи. Анан эми ТЭЦ боюнча айтайын, ТЭЦтеги модернизация сөзү болуш керек эле. Ал жерде жана мен айтып кеткендей казандар алмашыш керек эле убагындачы. Ал Кытай менен келип алмашкан. Ал жерде эми модернизация болгону бул туура да. Бул туура чечим болгон, убактылуу чечим болгон. Эгер ал казандарда болбой калып, Кудай сактасын, эски казандар бир күндө эгерде ушундай авария болуп, баягыда Токтогул ГЭСинде дагы өткөн жылдары бир кабелдерде авария болуп, анан кийин Россиядан дагы адистер чакырылып, тез арада алмашылып, Кудай сактабадыбы, кийин дагы баягы айкайма кредиттер алынды, алмашылды дегендечи. Шаарда өзүңүз шаарда ойлосоңуз, да, миллиондон ашык жашап аткан элибизде шаарда эгерде бир ТЭЦибиз бар да, ошол эгерде баягы Кудай сактасын, бир ошол казандар тез аранын ичинде бузулуп кетсе, кыштын кычыраган суугунда эгер жанагындай бир кошумча казандар болбогондо эмне болот эле? Анан эми келген акчалардын, кредиттердин, гранттардын эффектүү же эффективдүү эмес колдонулушу бул уже экинчи маселе. Бул жанагы айткандай коррупция менен аралашкан масала, бул болсо кадрдык маселелер бар, жана башка маселелер бар. Бул экинчи маселе дагы. Жок, мен айтайын дегем, эмне үчүн ошол адамдар ошону деген баштаган ишин аягына чыкпай, бүгүнкү күндө ушундай кылмыш, уже кылмыштуулук бар экендиги байкалып турса дагы эмне үчүн жаза тарткан жок? Мисалы үчүн, сиз бүгүн депутатсыз да, Кудай анын бетин ары кылсын, бирок сиз депутат болуп турган убакта бир топ ушу биздин мамлекеттен акча сиздин колуңузга тийип, сиз ошону деген кабыл алып иштетишиңиз керек болуп,
Эртең сиз премьер-министр болуп кеттиңиз. Бирок деген депутат болуп турган убагыңыздагы ошол сиз жасаган иш аягына чыкпай, ошол боюнча кылмыштуулук байкалды. Эмне үчүн ошо кетип калган адам ошо мурунку жасап кеткен, мамлекеттик деңгээлде жасап кеткен кылмыш ишине жооп бербей, ал башка жакта иштеп жатса жооп бербей калыш керек? Сиз эми өткөн премьер-министрлер жөнүндө айтып кеттиңиз азыр. Шаардын мэрлери жөнүндө айтып атасыз. Эми мындай анда кыскача айтайынчы, комиссиялар түзүлбөдү. Биздин баягы колубуздан келген, жогорку кеңештин колунан келген иштин баарын катуу талкуу болду. Аны эл журтубуз баардыгы көрүштү. Азыр болсо жогорку кеңеште өзүнчө комиссия түзүлдү. Ар бир фракциядан депутаттар киришти. Анын сыртында өкмөттүн өзүндө да комиссия түзүлдү. Жогорку кеңештин комиссиясында өкмөттүн комиссиясындагы баягы сырттан келген эксперттерди да киргизип атышат. Өздөрү каалагандар жогорку кеңештегилер кирди. Эми анын жыйынтыгын күтүшүбүз керек го дейм. Азыр мен айтайын дегеним сизге, түздөн түз бирөөлөрдү күнөөлөгөндөн алыспыз да, далил керек да күнөөлөгөндөн кийинчи. Мындай саясий популизм болбосун деп атам да мен өзүмчү. Муну биринчи далил деп туруп, андан кийин уже сурашыбыз керек деп атасыз. Комиссиянын жыйынтыгын күтөлгөндө. Маегиңизге чоң рахмат, Руслан мырза. Ушундай бир биздин ушу массалык маалыматты эл деген эмне үчүн дайыма эле келген кишилер отуруп алып бийликти мактай берет, же өзү жасалбаган иштерди жасалды деп айта беришет деген ойдон алыс болуш үчүн сизде болгон ушул бүгүнкү күндө өкмөттүн ишин же болбосо парламенттин ишин так жана туура калыс көз караш менен айтып берген адамдар эфирибизге көбүрөөк келсе жакшы болмок. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан аркы иштериңизге ийгилик каалайбыз. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.